Жалал-Абад шаарында алгачкы жолусумолок фестивалы өткөрүлөт. Анда фольклордук талаада 40 казан асып, сүмөлөк кайнатылат. Бул саамалык 21 март Нооруз майрамын утурлай, жана быйылкы аймактарды өнүктүрүү жана олкону санариптештирүү жылынын алкагында уюштурулууда. Ошондой эле шаардын туристтик потенциалын жогорулатуу максаты көздөлүүдө. Сүмөлөк фестивалы 20 март күнү Жалал-Абад калаасындагы бир катар мекеме ишканалар менен аймактык башкармалыктар Курманбек фольклордук талаасында сүмөлөк кайнатуу менен башталат. Анда жалпы 40 казан сүмөлөк бышыруу пландалган. Майрамдык программанын алкагында улуттардын аркыл тамак аштарынын көргөзмөсү уюштурулуп, улуттук каада салттар көрсөтүлөт жана элдик ыр бийлер аткарылат. Биздин Жалал-Абад шаардык мэриясы быйыл бир жакшынакай көрүнүш сүмөлөк фестивалын өткөргөн жатабыз. Сүмөлөк фестивалынын жоболору жазылып бүттү. Маданий масалык оюн зоокторго сценарийлер жазылып, мына талкуулап атабыз, ошолордун үстүндө иштеп атабыз. Эч качан эч жерде болгон эмес 40 казан сүмөлөк кайнатып, элге журтка бүт таркатуу. Уюштуруучулардын сценарийине ылайык фестивалда баба дыйкан, ума эне сыяктуу каармандар аркылуу образдарда көрсөтүлмөкчү. Анда өндүрүлгөн буудайды кантип тартып, казанга салганынан баштап бышырууга чейинки эрежелери эске алынып, жеңүүчү тандалат. Эртеси күнү жыйынтыгын калыстар тобунун курамы менен аныктап, сүмөлөктү ким, кайсы мекеме ишкана жакшы кайнатты. 21 март Нооруз күнүндө аянтта белгиленип, ошол жерде байге фондузу коюлган чоң акчалай сыйлыктар берилет. 1-2, 3 орунга номинация алган сүмөлөк кайнатуучуларга болсо кызыктыруучу сыйлыктар бардыгын дегеле жөн калтырбайбыз. Активдүү катышкандарга шаардык мэриянын, шаардык кеңештин ардак грамота дипломдорун тапшырышат. Кайнатылган сүмөлөк 21 март күнү борбордук аянттагы иш-чарада жергиликтүү тургундарга таратылат. Бул саамалык Жалал-Абад шаарынын мэриясы тарабынан демилгеленген. Анда жеңүүчүлөргө атайын акчалай сыйлыктар менен катар белектер ыйгарылат. Ага жергиликтүү бюджеттен 190 000 сом бөлүнгөн. Быйыл региондорду өнүктүрүү жана ошондой эле санариптештирүү жылынын алкагында мэрия тарабынан атайын 21 март Нооруз майрамын өзгөчө өткөрүүнү пландалып жатат. Анын алкагында мына ушул туристтерди тартуу максатындагы көздөйт бул жерде. Жана ошону менен биргеликте эле туристтерге келген конокторго атайын өздөрүнүн кандай десек сыйлыктары каралган. Ал сыйлыктар атайын жобонун негизинде мына ушул 40 казан сүмөлөк кайнатылып, анан кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Аны менен биргеликте эле бул жерде туристтерге кызмат көрсөтүү, ал жердеги тазалыкты камсыз кылуу максатында атайын ыктыярчы топторду дагы түзүлүп жатат. Мында конкурс менен эле чектелбей, эл артисттердин коштоосунда атайын концерттик программа жана театралдаштырылган оюн зооктор тартууланат. Ар тараптуу пландар түзүлүп, учурда уюштуруу иштери кызуу жүрүүдө. Ошондой эле борбор калаадан да ырчылардын келүүсү күтүлөт. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал-Абад шаары.